Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр. Дагы бир жолу сиздердин үйүңүздөрдө конок болуп жаткан жарыш сөз теледебаты өз ишин баштайт. Алдыда кызматыңыздарда мен Нурбек Абдраимов болмокчумун. Кадырман телекөрүүчүлөр, кыргыз жаштарын өргө карай багыттоого жана дагы кыргыз тилин, кыргыз дебатын өнүктүрүүгө багытталган биздин бүгүнкү теледебатта дагы кызыктуу талкуу, кызыктуу дебат күтүп турмакчы алдыда. Анда эмесе бүгүнкү дебатыбызга катышуучу топтор менен мен тааныштырып өтсөм, менин оң жагымда тастыктоочу тарап Актан менен Акылай деген тобол турат. Алардын курамы Чакиев Эрназар, Мундузбеков Каныбектен турат. Ал эми менин сол жагымда төгүндөчү тарап жаш мекенчилдер деп аталат. Эржан Байкулов, Ырысбү Кылычбек кызы курамында. Мынакей аргымагын таптап, тилин кайрап турган кези биздин дебатчылардын. Анда эмесе бүгүнкү дебатка өз калыстыгын жүргүзүүчү биздин коноктор менен дагы тааныштырып өтсөм, Темирлан Бекботоев, Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы. Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжекебиз. Жолдош Фенд Партнерс юридикалык компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайыбыз. Албетте бүгүнкү биздин чыгарылышыбызга демөөрчүлүгүн көргөзгөн Мекенчил жаш коомдук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе кыргыз элин келечекке жетелөөчү, келечекте өз орду менен кыргыз элин өнүктүрүүчү, кыргыз мамлекетин чыңдоочу жаштардын ой пикирине көңүлүңүздөрдү бурсак. Резолюция. Бул палата Кыргыз Республикасындагы журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү керек деп эсептейт. Кеп кезеги тастыктоочу топтун башчысына берилмекчи. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт, а биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр жана бүгүнкү оюндун катышуучулары. Менин атым Чакиев Эрназар Кенжебекович. Бүгүнкү оюнда тастыктоо палатасынын башчылык милдетин аткарып берем. Анда эмесе бүгүнкү резолюция. Бул палата Кыргызстандагы журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү керек деп эсептейт. Биринчиден, журналист деген ким? Бул коомдун турмушунда болуп жаткан окуялар жөнүндө кабарларды чогултуп, массалык маалымат каражаттары үчүн материалдарды түзүп, редакциялап жана даярдоочу адам мыйзамга ылайык журналист болуп эсептелет. Экинчиден, жоопкерчилик деген эмне? Жоопкерчилик бул этиканын жана укуктун башка адамдарга, коомго жана жалпы эле адамзатка болгон өзгөчө мүнөздөгү социалдык, моралдык жана укуктук мамилелеринен келип чыккан жоопкерчилик, укуктук нормаларды аткаруу бул жоопкерчилик деп саналат. Анда эмесе бүгүнкү оюндун кейси журналисттерди жоопкерчиликти күчөтүү керек деп эсептейбиз. Кайсыл тармактан? Биз укуктук тармактан журналисттердин жоопкерчилигин күчөтөбүз. Бүгүнкү биздин философиябыз сөз эң баштык эмес, сөз эркиндигин орнотуу. Урматтуу соттор коллегиясы. Биринчиден, сөз эң баштыгы деген эмне? Сөз эң баштыгы бул журналисттер тарабынан жасалып жаткан мыйзамсыз аракеттер, бул сөз эң баштыгы. Ал эми сөз эркиндиги деген эмне? Бул сөз эркиндиги ошол эле журналисттер тарабынан жасалып жаткан мыйзамдуу аракеттер, бул сөз эркиндиги деп аталат. Демек, бүгүнкү күндө бул теманын актуалдуулугу эмнеде? Бүгүнкү күндө бул теманын актуалдуулугу журналисттер мыйзамсыз аракеттерди элге жеткирип, ошол элдердин аң сезимин башка тарапка буруп жаткандыгы бүгүнкү күндө актуалдуу маселе болуп жатат. Муну азыркы оюндун жүрүшүндө биз түшүндүрүп беребиз кененирээк. Биринчиден, биз бул журналисттердин жоопкерчилигин кайсыл тармактан жана эмне кылып күчөтөбүз? Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 135 беренесинде көрсөтүлгөн тартипте адамдын жеке турмушунун кол тийбестигин бузуу бүгүнкү күндө ушул мыйзамга каршы аракеттер журналисттер тарабынан көп болуп жатат. Бул беренеде эмне деп көрсөтүлүп турат? Башка адамдардын макулдугусуз анын жеке үй бүлөлүк сырын түзгөн, жеке турмушу жөнүндөгү маалыматтарды жайылтуу максатында мыйзамсыз түрдө чогултканда же мындай маалыматтарды ачык сүйлөө, ачык коюлган чыгармада же массалык маалымат каражаттарында жайылтканда
бул жабырлануучунун укуктарына жана мыйзамдуу талаамдарына зыян келтирген болуп эсептелинет. Демек, бул беренени эмне себептен айтып жатабыз? Бүгүнкү күндө ушундай жеке адамдардын турмушуна байланышкан же болбосо жеке кызыкчылыктары менен байланышкан укук бузуулар көп болуп жатат. Мындай фактылардын бирөө катары мен сиздерге айта кете турган болсом, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында 22 май күнү 2014 жылы иш козголгон. Ал иш козголгон иш 3 жаштагы кызды зордуктоо менен байланыштуу болгон да. Ошол зордуктоо менен байланышкан фактыны журналисттер ачык чыгарып салган да элге. Ал негизинен мыйзамдуу түрдө 129 берене кылмыш жазык кодексинин ал жабык түрдөгү процесс болуп эсептелинет. Бул жабык түрдөгү процессти коомго алып чыгуу, чоң рахмат, коомдого алып чыгуу бул мыйзамсыз аракет болуп салынат. Демек, бүгүнкү күндө ушундай мыйзамсыз аракеттерди элге жайылтуу, элдин аң сезимин булгоо журналисттер тарабынан күч болуп жаткандыгына байланыштуу ушул беренеге биз кандай жоопкерчилик күчөш үчүн жоопкерчилигин күчөтүүгө аракет кылабыз. Биринчиден, бул убакка чейин ошол журналисттер тарабынан мыйзам бузуулар болуп жатканда кандай жоопкерчиликтер келип чыкчу? 50 эсептик көрсөткүчкө чейин гана айып төлөчү да. Биз болсо бүгүнкү күндө 500 эсептик көрсөткүчкө көбөйтөлү деп жатабыз. Бүгүнкү күндө жоопкерчилик пайда болуш үчүн жана журналисттер өзүнүн функциясын жана милдеттерин так аткаруусу үчүн биз ушундай бүгүнкү күндө долбоор сунуштап жатабыз. Чоң рахмат. Тастыктоочу топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кеп кезегин төгүндөчү топтун башчысына бермекчибиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Саламатсыздар, урматтуу дебат сүйүүчүлөрү, урматтуу биздин соттор коллегиясы, эркин парламентарий, биздин каршылаш тараптар. Менин атым Эржан Байкулов жана бүгүн биз тастыктоочу тарап бул палата Кыргыз Республикасындагы журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү керек деп эсептейт деди. Журналист бул коомдогу маалыматтарды жеткирет, ал редакциядан өткөрөт, тастыктайт жана чыгарат деди. Ага макулбуз. Жоопкерчилик туурасында ачкы сөздө белгилеп кетишти. Эми биздин бүгүн тастыктоочу тарап эмнени айтып жатат? Укуктук тараптан биз журналисттерди чектешибиз керек деп жатат. Башкача айтканда, алардын жоопкерчилигин күчөтүшүбүз керек дейт. Кантип дейт? Сөз ээн баштык эмес, сөз эркиндигин орнотолу дейт. Эми бир эле нерсени айтышты бул. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 135 беренеси жана ошондой эле 129 беренеси деп туруп, бир факт менен 3 жаштагы кызды ачык чыгарып койду деп. Эми журналист деген ким? Журналист деген коомдогу болуп жаткан маселелерди ачык айкын эки тараптуу чыгарыш керек. Ошол эки тараптуу нерседен эл кайсынысы чындык, кайсынысы жалган экенин талдап билиш керек деген нерсени айткыбыз келип жатат. Эми биз бүгүн өкмөт тараптан бир нерсе уктук, бул 100 миңге чейин эмес, 500 миңге чейин көбөйтөбүз деген нерсеничи. Бул менин түшүнүшүм боюнча Кыргыз Республикасында мыйзам бар. Мыйзамдын 329 беренесинде жакшынакай болуп жазылып турат. Эгерде ким тастыкталбаган маалыматты чыгара турган болсо, анда ал 1 жылдан 3 жылга чейин, эгерде ал тобу менен ошол маалыматты чыгара турган болсо, өзү билип туруп, анда ал 1 жылдан 6 жылга чейин эркинен ажыратылат деп турат. Буга кошулуп эле биздин президент Алмазбек Атамбаев тарабынан, эгерде сен жалгыз ошол маалыматты чыгарсаң 50 миңден 100 миңге чейин, эгерде сен тобуң менен чыгарсаң, анда 100 миңден 200 миңге чейин айыппул төлөйсүң деп турат. Бул тастыкталган маалымат жана бул биздин мыйзамда бар. Демек, биз айталы деген нерсе, силер айтып жатасыңар, ошол журналистти эмне кылабыз? Ошол журналисттер сөз эркиндиги эле ашып чаап кетти деп. Биз ошого да макулбуз. Журналисттер жазыш керек. Эмне үчүн анда силер ошол мыйзамга алып барып туруп, эмне үчүн камабайсыңар ошолорду? Бизде мыйзам турбайбы? 329 беренеде. Демек, камаш керек. Биз дагы журналисттерди ошол туура эмес маалымат берсе камасын дейбиз. Бирок башка бир эле адамды көрүп туруп, башка журналисттердин сөз эркиндигине чегин койбошубуз керек деген нерсени айткыбыз келип жатат. Андыктан биз дагы азыр силерге жакшынакай кылып түшүндүрүп беребиз. Биз эгерде журналисттердин бүгүнкү күндө жоопкерчилигин чектебесек,
эмнеге жетишебиз? Бул эффективдүүлүккө түшүндүрүү Кыргыз Республикасынын баш мыйзамынын 329 беренесинде туура эмес тастыкталбаган маалыматтарды таратканың үчүн 1 жылдан 2 жылга чейин эркинен ажыратыласың деп турат. Биздин өкмөт, биздин тастыктоочу тарап бүгүнкү күндө мыйзамдын үстүнө мыйзам кошуп атат да. Мен силерге жакшынакай кылып түшүндүрүп берейин. Эгерде стаканда толук суу турса, анын үстүнө сууну куюп кереги жок. Себептен ал кайра төгүлүп калат. Бул жерде үстүнө мыйзам кабыл алуунун кереги жок. Болгону биздин турган мыйзамды аткара билиш керек деген нерсени айткыбыз келип жатат. Эми далилдөө 2008 жылы Суперинфо газетасы Жанета Бабкованы ырчыны туура эмес тастыкталбаган маалыматтарды жазып ийгендиги үчүн Жанета Бабкова сотко берген. Сотко бергенде Суперинфо газетасы мыйзамдын алысында жооп берип, Жанета Бабковадан кечирим сураган. Ошол журналист камалган. Демек бизде мыйзам иштеп жатат. Бул жерде журналисттердин баардыгы эн баш болуп кетти деген нерседен алыспыз. Эгерде ошондой журналист көрдүңөрбү, таап жазып атасыңарбы, анда алып барып туруп силер тастыктоочу тарап катары камагыла деген нерсени айтып атабыз. Калган журналисттердин эркин тыйбагыла. Андыктан биз бүгүнкү күндө чындыктын алыстап калабыз, урматтуу соттор коллегиясы. Чындыктан алыстабаш үчүн журналисттердин эркин чектебеш керек. Себеп дегенде түшүндүрө кетсем, журналисттер эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө. Ал жаманын да, жакшысын да айтат. Бул биздин өкмөт тарап айтып аткан мыйзамдын аркасы менен биз бийликке болгон элдин оюн жеткире албай калабыз. Далилдөө, мисалы үчүн Геннадий Павлюк сыяктуу биздин эл үнүн колдогон журналисттерге басым жасалат. Жыйынтыгында чыныгы сөз эркиндиги жоголуп кетет. Андыктан кийинки аргументке анти аргумент көтөрө турган болсок, бүгүнкү күндө бизде балуулук бар, сөз эркиндиги деген. Аргумент бул балуулукту жоготуу. Түшүндүрө кетсем, Кыргызстанда сөз эркиндиги чоң күчкө ээ. Биз каалаган нерсебизди ММКлар аркылуу бийликке жеткирип чечип алсак болот. Далилдей кетсем, бүгүнкү күндө Россия сөз эркиндиги боюнча 152 орунда, Казакстан 160, Өзбекстан 166 орунда турат. Ал эми Кыргызстан болсо, ушул ичинен 97 орунда турат. Эгерде биз журналисттердин сөз эркиндигине болгон чектөө кое турган болсок, анда биз өзүбүздүн бүгүнкү күндө сөз эркиндиги деген балуулугубузду жоготуп алабыз деген нерсени айткыбыз келет. Андан кийин бүгүнкү күндө Кыргызстан бул демократиялык өлкө, анын бардыгын чектебеш керек. Эгерде сен бирөөнүн укугун чектедиңби, анда биздин тастыктоочу тарап айтып берсин, ким тарабынан чектелет. Эгерде бийлик тарабынан чектеле турган болсо, анда журналисттер жалаң гана бийликтин оюн сүйлөп, ошондо бир тараптуулук пайда болот. Урматтуу соттор, ошондо эл кайсынысы чындык, кайсынысы жалган экенин байкабай, журналисттер жалаң гана бир тараптуу нерсени жаза баштайт. Чоң рахмат. Өңдөөчү топтун башчысына ыраазычылык билдиребиз. Ал эми кеп кезегин тастыктоочу топтун мүчөсүнө берсек, сиздин убактыңыз 5 мүнөт. Биринчи акыркы мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз ушул көз ирмемден тарта башталды. Саламатсызбы, урматтуу сот, эркин парламенттер жана ошондой эле биздин катышкычтар, анда эмесе резолюцияны окуп кетсем. Бул палата журналисттердин жоопкерчилигин күчөтөт деп жатабыз. Урматтуу сот, биз болсо башында кейс алып кеттик, укуктук жактан жоопкерчилигин болсо күчөтөбүз деп. Анан булар айтты, азыр эле булар айтып кетти, бул болсо сөз эркиндигин каалагандай болсо биз айта алабыз дейт. Урматтуу сот, мен айтып кетейин, бул биз юридика институтта окуп жатканда биз сөз эркиндиги эмне экенин билебиз. Сөз эркиндиги деген болсо бул башыңа келген нерсени айтуу эмес, оозуңа келген нерсени оттоо эмес, бул деген эркин оюңду бирок туура айтуу. Урматтуу сот, сөз эркиндиги. Андан кийин болсо булар айтат, бир эле тиги факты келтире алышты дейт. Ал жанагы 3 жашар кыздагы зортон. Анда эмесе мен болсо дагы бир фактыларды келтирип кетейин. Бул окуя 2014 жылы 25 августта убактылуу кармоочу жайдан СИЗОго которулган кылмышка шектүү Жолдошалы Жунушалиев ошол эле түнү каза болгон. Маалымат кызматынын билдиришинче, Жолдошалы Жунушалиев түнкү 2 чамасында бир жолу колдонуучу сакал алгыч менен өзүнүн тамагын кесип алган. Тез жардам келбегендиктен каза тапкан. Урматтуу сот, биз билебиз, мыйзам боюнча жанагындай иликтөө процесси болуп жатканда ММКлар эч качан коомго болсо билдирбөөсү зарыл. Бул деген шарт. Урматтуу сот, иликтөө процесси болуп аткан учурда билдирбеш керек бул. Мисалы, ошол бул жерде болсо тиги айта кетсек, жана ошол кылмышкерди мисалы айтат да, сакал алгыч менен болсо кокосун кесип алгандан кийин болсо тиги өлгөндүгүн себеби ошо депчи. Бул аныктала элек. Азыркыга чейин иликтенүүдө дейт. Урматтуу сот, мындайча айтканда, журналисттер жалган маалыматты коомго таратып жатат. Кийинкиси, урматтуу сот, ошол дагы болсо тиги маалымат, ушул фактыларга да мисал келтирип кетейин. Ошол СИЗОдо жаткан кылмышкердин болсо 2 кызы бар экен да. Ошо 2 кызын дагы болсо тиги жана коллегам да айтып кетти, бул жеке турмушуна болсо тиги кийлигишүүгө, аны болсо ачыкка чыгарууга болсо тыюу салынат деп. 2 кызы бар деп, урматтуу сот, журналисттер берип атат. Урматтуу сот, эм келгиле алалы. Урматтуу сот, ошол 2 кыздын тагдыры эмне болот? Келечекте эмне болот? Аны болсо тиги бүт кыргыз журту, кыргыз эли аны болсо аташы кылмышкер экенин билди. Урматтуу сот,
ушуну ойлойлу. Журналисттердин болсо мен милдеттерин санай кетейин. ММКлар жөнүндө болсо тиги мыйзамдарда болсо, журналисттердин болсо мыйзамы бар. Журналисттер эмнеге милдеттүү жана эмнеге укугу бар. Алар кабарларды чогултууга жана таркатууга эгерде ал мыйзамды бузуу менен байланыштуу болсо, берилген тапшырмадан баш тартууга, кабарлоочунун макулдугу менен маалыматтарды жазууга. Журналист кийинки болсо милдети журналист берген автордук материалды өз эркинче бурмалоо менен редактор тарабынан келтирилген моралдык жана материалдык зыяндардын ордун сот тартибинде толтуруп алууга укуктуу дейт, урматтуу сот. Ана бул айтат, азыркы мезгилде жана айтат, тастыкталбаган маалыматтарды болсо тиги кое бергенге болсо, эме дейт да, бул ошол эле жетет. Журналисттердин болсо укуктук жоопкерчилигин болсо күчөтпөш керек деп биз айтып атабыз. Азыркы мезгилде алат, урматтуу сот. Мисалы жана эшек эти деген болсо азыр коомдо болсо чоң талкууну жаратууда. Мисалы ошол мыйзам боюнча эшек этин болсо тийиштүү органдар менен барып болсо текшериш керек болчу. Мыйзам боюнча бирөөнүн мүлкүнө уруксатсыз кирүүгө болбойт, урматтуу соттор, ушуга көңүл буралы. Мисалы ал уруксаты менен кириш керек болчу. Ал эми болсо жана журналистка эмне кылып атат? Өзүнүн ишмердүүлүгү менен, өзүнүн билгендиги менен барып тартып атат, ачыкка жарыялап атат. Азыр мисалы журналисттер уят болуп калды. Алар мисалы ал азыр жыйынтык боюнча ошол эшек этинин ээси болсо эч кандай мыйзамсыз иш кылбаптыр, урматтуу сот. Баардык тең болсо мыйзамдуу деп табылды. Көрсө ал чет өлкөгө болсо жөнөтүлүп аткан. Демек, эмнени айтып атабыз? Бул журналисттер болсо азыркы мезгилде болсо жана философиясы айтып кетти, сөздөрүнүн болсо сөз эркиндиги эмес, ээн баш болуп чыгат депчи. Ээн баш деген болсо бул болсо жанагындай мыйзамсыз нерселерди да алып барып атат, жанагындай нормаларга туура келбеген нерселерди айтып атат. Анда бизге мындай дагы бир аргументти айтып кетейин, кошуп кетейин. Журналисттин эмоционалдуулугу. Мисалы журналисттер болсо бул ар кандай жерлерге барат да, мисалы репортерлор тоонун чокусуна барат, майрамдарда шан шөкөт жанагындай тополоң уруш талаштарга барганга туура келет да. Ошол мезгилде журналисттер ошол атмосферага кирип алып, өзүнүн бир кандайдыр бир жан дүйнөсүн, сезүүсүн кошуп туруп, элге, урматтуу сот, эмоционалдуу жеткирүү атат. А эмоционалдуу жеткирүү деген болсо бул туура эмес жеткирүү деп айтат элем. Жыйынтыгында айтарым, урматтуу сот, бул оппозиция тарап болсо, биздин болсо эч кандай жанагындай фактыларга эч кандай болсо каршы чыгылган жок. Өздөрүнө жанагындай фактыларын келтирип кетти. Жанета Бабкова, анын кандай сөзү бар? Биз болсо өкмөт сунуштаган нерсени болсо жокко чыгарыш керек болчу, урматтуу сот. Жыйынтыгында мен айтарым, урматтуу сот, журналисттердин болсо эң күчтүү куралы бул сөз. Жыйынтап коеюн. Эң күчтүү куралы болсо бул сөз. Сөз менен адамды өлтүрсө болот. Ошондуктан болсо өтө курч куралдарынан болсо биз болсо укуктарын чектешибиз керек деп эсептейбиз. Рахмат көңүл бурган үчүн. Тастыктоочу топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кезекти төгүндөчү топтун мүчөсүнө бермекчибиз. Сиздин убактыңыз 5 мүнөт, акыркы жана биринчи мүнөттөрдө суроо берүүгө болбойт. Сиздин убактыңыз башталды. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу дебат сүйлөчүлөрү, биздин соттор коллегасы, каршылаштар жана менин сүйүктүү коллегам. Эми эң эле биринчи нерсе, бүгүнкү биздин темага кайрылып келе турган болсок, бул палата Кыргыз Республикасынын журналисттеринин жоопкерчилигин күчөтүү керек деп эсептейт. Эми бул жерде ачык сөздөрдө эле эми жакшы эле келтирип кетти, аларга кайрылбай эле коеюн. Эми бүгүн бизге өкмөт мүчөсү эмнелерди айтып жатат да? Эркин ойду туура айтуу деп жатат да. Эркин ойду туура айтуу мына ошол мындай сөз эркиндиги депчи. Эми карап көрөлү. Эркин ойду туура айтуу. Ооба, азыркы учурда мындай журналисттердин абалын айтып кетти да, абал аябай начар экен мындай мынтип карасакчы. Эми бул биз айтып жатабыз, бул айтып жаткан нерселер 1-2-3 журналисттин 1-2-3 окуянын эле негизинде келтирип жатат. Эми мен сиздерге мындай аналогиялык негизде келтирейин да. Мына жерде бир аппак доска турса, анда бир 2 кара точка бар да, туура, Эми элдердин жалгыз концентрациясы мына ошол 2 кара точкада эле болуп жатат. А калган ак нерселер байкалбай жатат да. Эми журналистикада деле ошол нерсе. 1-2 журналисттин ошол бир мындай жасаган нерсесинин аягында эле бардык журналистиканы бул жерде жаман абалда алып келип коюп жатат. Демек биз ушул нерсеге да көңүл бурушубуз керек. Андан кийин биз журналистикада мындай өздөрү жакшы айтып кетти, редактордон өткөрүү деген нерсе бар депчи. Бул мындай системалык нерсе да, бири-бирин менен мындай чынжыр катары байланган да. Эгер бир маалымат келдиби, аны ММК коомчулукка чыгаруудан мурун анын 3 булактан текшерилдиби, бардык жактан текшерилдиби, ошону карап туруп анан коомчулукка чыгарат. Эгер ошондой
толук текшерилбеген маалымат коомчулукка чыгып кете турган болсо, анда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 329 беренеси боюнча атайлап тастыкталбаган маалыматты чыгаруу боюнча барып туруп, ал сот жоопкерчилигине тартылат. Мына ушул жерде жоопкерчилик деген нерсе келип жатат. Демек, азыркы учурда биздин журналисттердин жоопкерчилигинин абалы жакшы эле нерсе деп айта алабыз. Себеби тастыкталбаган маалымат чыккандан кийин ошол журналист барып туруп, же ошол немени чыгарган ММКлык топ барып туруп, ошол мыйзамдын негизинде барып өз сот жоопкерчилигин тартат. Демек, бүгүнкү биздин өкмөт тарап айтып жаткан нерсе, мындай журналисттер өз айтканын кылат, өз каалаганын кылат деген нерсе бул жерде таптакыр туура эмес, урматтуу сот. Андан кийин айтып кетишти, азыркы учурда мындай бир-эки фактын ошол айтып кетишти, жалган маалыматты таратуу, мисалы үчүн иликтөө учурунда ал процесс толук болбогондон кийин аны алып барып туруп, байгыл мындай мыйзам түрүн аны алып барып туруп жарыялаганга укугу жок депчи. Биз деле айтып жатабыз ошол укугу жок экенин депчи. Эми ошол укукту, ошол нерсени жарыялагандан кийин биз айтып жатабыз, ал ар бир мындай чыккан маалымат, ошол журналист жарыяласы келген маалымат, ал атайын бир редакторлордон өтөт. Ошол редакторлор анын баарын текшерет дагы, ошол аркылуу барып туруп коомчулукка чыгат. Эгерде ошол коомчулук ал кылган иши үчүн ал эгер туура эмес маалымат кете турган болсо, ошол журналист дагы, ошол ММК тобу дагы барып туруп, ошол мыйзамдын астында өзүнүн толук жоопкерчилигине мындай тартылат депчи. Азыркы учурда биздин өкмөт тараптын эң негизгиси айта турган нерсеси, мындай өздөрү эле айтып кетти да, укук жактан карайбыз депчи. Биз деле азыркы учурда укук жактан карап жатабыз. Ошол эле 329 беренени келтирип кеттик. Андан кийин өздөрү айтып кетти, мындай 500 эсептик кылабыз депчи. Эми азыркы учурда эле ошол 329 беренеге жакында эле мындай өзгөртүүлөр киргизди да. Эми ошол өзгөртүүлөр киргизилип, ал мыйзам толугу менен иштебей жатып, анын үстүнө кайра да өзгөртүүнү киргизгендин эмне кереги бар деген нерсе келип жатат да бул жердечи. Биз айтып кетели, биринчи ошол турган мыйзамды иштеттирип алалы. Анан эгер ошол мыйзам андан барып дагы өзүнүн ишин жоготсо, андан кийин барып туруп анын үстүнө өзгөртүү киргизели. Азыркы учурдагы биздин журналисттердин жоопкерчилиги таптакыр жок деп айтуу бул жерде таптакыр туура эмес. Чет өлкөгө жөнөтүлгөн нерселер, мисалы үчүн эшекти айтып кетишти да, азыр эшектин ошол азыркы учурдагы немеге чыкпашынчы, мындай маалыматка, коомчулукка чыкпаш керек экен деген нерсеничи. Эми карап көрөлү, бул жерден моралдык жактан карайлы да, ошол эгерде журналисттин негизги милдети эмне да бул жердечи, журналист эки тараптан карап туруп, ошону коомчулукка чыгаруу, туурабы? Эми бул жерде эгер журналист өзүнүн негизги милдетин аткарып жатат, ал ошол коомчулуктун алдында да өзүнүн милдетин аткарып жатат, ошондой эле ал жерде мыйзам бузуу болгондон кийин ал ошону дагы далилдеп алып барып туруп, эки тараптан көргөзүп коомчулукка мындай толук такталган маалыматты алып чыгып келип атат да. Эми биз ошол журналист өзүнүн милдетин аткарып жатса, эмне үчүн биз аны барып туруп, аны күнөөлүү деп карашыбыз керек да бул жердечи. Ал өзүнүн бир жактан мындай өзүнүн толук эле мындай милдетин аткарып жатат деген нерсе. Анан кийин бүгүн биздин өкмөт тараптын айтуусу жоопкерчиликти кайра кысуу боюнча биз эмнени жоготобуз деген нерсе келип жатат да. Азыркы учурда карап көрсөк, журналисттер эки тараптуу нерсени карап жазып жатат да. Эми эгер ошол кысым көрсөтө бере турган болсок, биз журналисттерге кайра кысым көрсөтө бере турган болсок, алар бир тараптуу гана нерсени жазып атат да. Биз журналистиканын негизги функциясы болгон эки тараптуу жазууну керек болгон нерсени, эң негизги баалуулугубузду жоготобуз деп айтып жатабыз. Демек, урматтуу соттор, бүгүн өзүңүздөр толук объективдүү чечим чыгарасыздар деген ишендим. Чоң рахмат. Төгүндөөчү топтун мүчөсүнө ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчүлөр, кадырман дебат сүйүүчүлөр, катышуучулар, мына ушуну менен позицияларды жактоо бөлүгү соңуна келип жетти. Эркин ой пикирлерге кеп кезегин беребиз. Анда эмесе кезек эркин парламентарийлерде. Саламатсыздарбы кайрадан? Менин атым Өмүрбеков Акылбек жана мен дагы бүгүнкү эркин парламентарий катары өз оюмду айтмакчымын. Бүгүнкү оппозициянын негизги идеясы жакты, анткени бул идеяны өкмөт тарап, ырастоочу тарап таптакыр түшүнгөн жок да. Оппозиция тарап айтып атат, ооба, журналисттер катачылык кетирет деп атат да. Бир туура эмес маалымат чыгарат, бирок ошол чыгаргандан кийин жоопкерчиликти алып атабы же алган жокпу деген нерсени айтып атат да. Булар чыгарып А десе Б деп атат. Булар айтып атат, жоопкерчиликти алып атат деп туруп, Жанетта Бабкованы мисал кылып атпайбы? Сен туура эмес маалымат чыгардың, демек сен жоопкерчилик алып атасың. Демек, буга муктаждык кереги жок болсо, жаңы жоопкерчиликти күчөтүүнүн эмне кереги бар деген суроо силерге тугат. Рахмат. Арбаңыздар, кадырман телекөрүүчүлөр жана ушундай дебат сүйүүчүлөрү. Мен аты-жөнүм Нурсултан Бешимбек уулу, Кыргыз улуттук университетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультетинин 2-курсунун студенти. Бүгүнкү күндө бизден оппозиция тарап келтирген аналогия каршы пикир айта турган болсом, биз айтып кеттик, ошол 1-2 кара точка деп. 1-2 кара точка көп кара точкага айланып тургандар. Башкача айтканда, бир кармайды, бир кумалак чиртет, же болбосо баары бир үчүн, бирөө баары үчүн жооп бериш керек. Бул Кыргыздын тарыхында сакталып келген мыйзам. Ошондой эле өкмөттүн
бир кемчилиги укук жөнүндө ала турган болгондо, бүгүнкү күндө укукта биздин саясий сферада же болбосо саясий системада кандай бир эң чоң журналисттердин кетирген катасы болду. Бул Өмүрбек Тиркешевич башкача айтканда Атамекен фракциясынын депутаттары Болосчер жана Өмүрбек Тиркебаевдин мародер деп жарыялады эле. Тилекке каршы бул толук кандуу далилденбегендиктен бул мародер эмес экендиги далилденди. Башкача айтканда сот толук кандуу жыйынтык чыгара электе журналисттердин кетирген бул катачылыгы. Чоң рахмат. Менин атым Жакшылык Айтбаев, Кыргыз-Түрк Манас университетинин студентимин. Мен сөзім соттордун чечимине эч кандай таасир тийгизбейт деп ойлойм. Бүгүнкү оюн жөнүндө айтсам да, бүгүн мен ойлогондой чындыгында оюн болбой калды да. Себеби өзү соттор байкайт болуш керек. Оюн 10 эле секунд болду. Ошол 10 секундту байкап калган сот бул палатага жеңишти берет, бирок мен айтпайм. Ал эми тема болсо бүгүн бул палата журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүш керек деп жатат да. Анан укук жактан алып алыптыр да. Бул жерде эмне үчүн бар жоопкерчиликти эмне үчүн 10 жылга, мисалы да 1 жылды эмне үчүн 10 жылга күчөтүш керекпиз деген темада талкуулаш керек болчу да. Булар ошону көргөзүп бериш керек болчу, ошонун баалыгын. 1 жылды эмне үчүн 10 жылга көтөрүш керек? Болгону ала кечке кайталай берди, күчөтүш керек. 1 жылга камап койсо эмне болот? Ошол эле жазаны тартып атпай. Ошонун кичинекей жерин эле кармабызды. Негизинен оюн бүгүн өтүн деңгээлде тема менен болгон жок. Мен бүгүнкү күндө оюнду дебаттын функционалдык жагынан дагы бир өзүмдүн төгүндөм айтып кетейин деп, пикирим айтып кетейин деп чыктым эле. Бул жерде толук түрдө төгүндөм тастыктоочу тараптын мүчөсү бүгүнкү күндө өзүнүн толук түрдө функциясын аткарган жок. Урматтуу сот, урматтуу соттор палатасы дебат боюнча карап көргөндө бүгүнкү күндө биздин тастыктоочу тараптын мүчөсү төгүндөчү тарап айткан идеяларды дагы кандайдыр бир деңгээлде жокко чыгарыш керек болчу. Тилекке каршы бул ал функциясын аткара алган жок. Өзүңүздөр көргөндөй эле төгүндөчү тарап бүгүнкү күндө өзүнүн жаңы идеяларын кошуп атат, бирок тастыктоочу тараптын мүчөсүнөн бул жерге эч кандайдыр бир идеяларды айтылган жок. Жана ошондой эле көбүн эсе орунсуз фактылар жана орунсуз аргументтер менен эле тогуктап кетти. Чоң рахмат. Эркин ой пикирлери үчүн биздин эркин парламентарийлерге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе жыйынтыкка келсек, жыйынтык чыгаруу үчүн төгүндөчү топко мүмкүнчүлүк берсек, 3 мүнөт убактыңыз бар. Тастыктоочу тарап Кыргыз Республикасындагы журналисттердин жоопкерчилигин күчөтүү керек деп туруп эки нерсени айтты. Кыргыз Республикасынын 135 беренеси боюнча деп туруп, Октябрь районунда катталган жана 3 жаштагы кызды чыгарып ийди, экинчиси болсо түрмөдө отурган адамдын чыгарып ийди, 2 кызы эмне болот деген нерсени айтты жана укуктук жактан чектейбиз деп атат. Эми биз айтып жатабыз, урматтуу соттор, 2 журналисттин жазганы менен калган бардык журналисттерди чектебейли. Себеп дегенде сөз эркиндиги деген эмне, журналисттер деген эмне? Журналисттер деген ошол ойду 2 тараптан чыгарып туруп элге сунуштоо, а эл болсо өзүнүн калыс баасын берип туруп кайсыл тарап чындыкты, кайсыл тарап калпты айтып аткандыгын айтыш керек экенин айтып бердик. Эми бүгүн биз 2 аргументтин кандай талкаладык. Буларды айтып атабыз. Эгерде силер ошондой журналисттерди көрсөңөр, Кыргыз Республикасынын 329 беренеси менен алып барып туруп камагыла деп атабыз. Биз ошого макулбуз деп атабыз. А калган журналисттердин сөз эркиндигин чектебегиле деп атабыз. Ал эми биздин өкмөттүн тастыктоочу тараптын мүчөсү биздин кайсыл аргументтерге каршы чыкпай калды жана биз эмне себептен жеңип кеттик көрсөтүп берсек. Биз чындыктан алыстоо деген нерсени айттык. Журналисттер эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө, жаманды да, жакшыны да айтат. Бул мыйзамды, бул өкмөт тарап айтып аткандын мыйзамы менен бул бийликтин оюн элге жеткире албай калабыз. Элдин сөзүн бийликке жеткире албай калабыз. Далилдей кетсек деп туруп, Геннадий Павлюк сыяктуу биздин журналисттерге кысым пайда болот дедик. Жыйынтыгында биз чыныгы сөз эркиндигинен артта калабыз дедик. Ага каршы биздин тастыктоочу тараптан эч кандай маалымат болгон жок. Андан кийин экинчисинен эффективдүүлүк деген нерсени айттык. Кыргыз Республикасында 329 беренеде Конституцияда жазылган, эгерде сен туура эмес маалымат берсең, анда сен түрмөгө камаласың 1 жылдан 6 жылга чейин деп. Эгерде силер ошондой журналисттерди көрдүңөрбү, анда барып камагыла деп атабыз. Ошого макулбуз деп атабыз. Бул жерде бизде эч кандай муктаждык жок экен, көйгөй жок экен. Демек бизде муктаждык жок. Башкача айтканда, журналисттердин азыркы күндө жоопкерчилиги алда кайда бийик эле деңгээлде турат. Ага каршы биз жакшынакай кылып айтып берип атабыз. Эгерде Жанетта Бабкованы жамандап чыккан Суперинфо газетасы бүгүнкү күндө өзүнүн жоопкерчилигин тартып мыйзам алдында соттолуп атат деп, бул эмне факт эмеспи? Бул албетте ошол биздин мыйзамдын иштеп атканынан кабар берет. Силердин үстүнө мыйзамды кошкондун ордуна ошол мыйзамды
кандай иштечи керек экендигин көрсөтүп берип атабыз. Андан кийин бизде баалуулук бар дедик. Сөз баалуулугу Кыргыз Республикасы бүгүнкү күндө сөз эркиндиги боюнча КМШ өлкөлөрүндө жана дүйнөлүк масштабта эң алдыңкы орунда турат дедик. Эгерде биз ушундай журналисттерге кысым көрсөтө берсек, анда биз ошол сөз эркиндигибизди жоготуп алабыз деген нерсени айттык. Андан кийин биз айтып атабыз, ошол ар бир журналист чыгарган маалыматы үчүн 3 тараптан каттуу текшерип туруп, андан кийин чыгарат деп атабыз. Биздин өкмөт тарап эшектин эти деген нерсени айтты. Эгерде ошол журналисттер эшектин этин чыгарбаганда, бүгүнкү кыргыздар эшектин этин жеп жүрө бермек. Ошондуктан биздин журналисттер так маалыматты чыгарганы үчүн элдер кайсыны ак экен, кайсыны кара экенин көргөзүп берип атабыз. Чоң рахмат. Жыйынтык сөз үчүн төгүндөөчү тараптын жетекчисине ыраазычылык билдиребиз. Ал эми жыйынтык сөзгө тастыктоочу тараптын топ башчысын чакырабыз. Сиздин убактыңыз 3 мүнөт. Чоң рахмат. Анда эмесе бүгүнкү оюндун анализдик бөлүгүнө келе турган болсок, бүгүнкү оюн негизинен кандай жүрдү? Мен башынан баштай турган болсом, бүгүнкү оюнду биз эмне менен ачканбыз? Биз бүгүнкү оюнду философиябыз менен баштадык элек. Сөз эң баштык эмес, сөз эркиндигин орнотуу деп биз линия курдук дагы. Сөз эң баштыгына кирет, эмне кирет? Сөз эркиндигине эмне кирет? Экөөнү экиге бөлүп карадык. Сөз эркиндигине бул ошол эле журналисттердин мыйзамдуу иш аракеттерин өзүнчө бөлүп карадык. Сөз эң баштыгына эмнелер кирет деп туруп, биз журналисттердин ошол мыйзамсыз аракеттерин өзүнчө бөлүп алдык. Анан биз кайсыл тараптан линия курганбыз? Биз курган тарап бул сөз эң баштыгынан келип жаткан бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелерди ачып чыктык. Биздин каршылаш тарап аны кандай төгүндөдү? Биз айттык. 135-беренесинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 135 беренесин ачып көрсөтүп, ошол эле жарандардын жеке өзүнүн кызыкчылыгына дагы өзүнчө үй бүлөлүк өзүмдүгүнө каршы аракеттер жазалганда кандай аракеттер, кандай санкциялар кириш керек экендиги тууралуу сөз кылдык. Ал жакта кандай дедик? Биз бир гана 50 эсептик көрсөткүч көрсөтүлгөн, ошону биз 500 эсептик көрсөткүчкө көбөйтөбүз дедик. Биздин каршылаш тарап эмне деди? Эң утулуп калган жери, урматтуу сот коллегиясы, баш мыйзамдын 329 беренесинде көрсөтүлгөн тартипте журналисттер эгер терс маалымат, жалган маалымат берсе, 1 жылдан 3 жылга чейин жоопкерчилик тартат деди. Бирок урматтуу соттор, кечиресиздер, Конституцияда эч качан санкция көргөзүлбөйт. Эң биринчи утулганы биздин каршылаш тараптын ошол Конституцияда көрсөтүлгөн деген, бул ошол эле ушул жерден жалган маалымат таратып аткандыгы ушул жерден көрүнүп турат, урматтуу сот. Эмне себептен утулду? Бүгүнкү ушул баш мыйзамдын 329 беренесинде көрсөтүлгөн тартипте дейт, 1 жылдан 3 жылга чейин деп. Бир гана мыйзам бар экен, урматтуу сот. Биз ошол мыйзам боюнча ойнодук элек. Бул 135 беренеси Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 135 беренесинде көрсөтүлгөн санкция бар. Андан башка биздин баш мыйзамда мындай санкциялар киргизилген эмес, урматтуу сот. Анан дагы бизде кандай чындык менен бийликтин ортосунда көпүрө болуп келатат дейт. Биз болсо айтып атабыз, сөз эркиндигин туура пайдалануу жана жоопкерчиликтүү мамиле кылуу, таза маалыматты коомго жеткирүү, ошол эле учурда таза коомду бүгүнкү күндө биздин идеябыз таза коомду жаратуу бүгүнкү Кыргыз Республикасынын аймагында. Чоң рахмат, урматтуу сот коллегиясы, туура чечим чыгаратка деген. Жыйынтык сөзү үчүн тастыктоочу тараптын топ башчысына ыраазычылык билдиребиз. Кадырман теле көрүүчүлөр, ардактуу дебат сүйүүчүлөр, ушуну менен биздин позицияларды жактоо, эркин ой пикир, жыйынтык чыгаруу бөлүктөрү соңуна келип жетти. Мынакей кадырман теле көрүүчүлөр, биз жогоруда биздин дебат сүйүүчүлөрдүн жана дебатчылардын сөзмөрлүктөгү өздөрүнүн жөндөмүн көргөзгөнүнө ортоктош болдук. Ал эми бүгүнкү оюн кандай деңгээлде жүрдү? Мына ушулар боюнча биз теле берүүнүн башында эскертип өткөн, тааныштырып өткөн калыстарга дагы кезегин берсек. Себеп дегенде биздин бүгүнкү дебаттагы жигиттер айткандай эле, айтылган сөз атылган ок. Сөздөн жыгылган турбайт, буттан жыгылган турат эмес. Ушул сыяктуу өз сөзүбүздү ойлоп сүйлөшүбүз керек экендиги жөнүндөгү ой пикирлерине калыстар баасын берсе. Кеп кезеги Мекенчил жаш коомдук уюмунун төрагасы Темирлан Бекботоев агайда. Саламатсыздарбы, урматтуу
теле көрүүчүлөр, дебат сүйүүчүлөр, азыркы оюнга бүгүнкү оюн күткөндөй абдан кызыктуу болду деп айткандан алысмын. Биринчи чыккан команда Актан менен Акылай, Эрназар Каныбектер бул мыйзамдарды, бир канча фактыларды, далилдерди келтирип кетишти. Андан кийинки жаш мекенчилдер кээ бир жооп бергенде кээ бир каршылашына, кээ бир жерлерден каршылык айта албай калды, каршы жоопторду бере албай калды. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жаш мекенчилдерге даярданышса, Актан менен Акылай жакшы активдүүлүгүн көрсөттү. Ийгилик команда. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе биздин бүгүнкү оюндун катышуучулары кыргыз тилинде сүйлөө чеберчилиги кандай деңгээлде экендиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик тил боюнча комиссиянын адиси Альфира Супатаева эжекебизден сурасак. Өз оюн өз эне тилинде айтуусу боюнча мен оюнчуларга кинем жок чындыгында, бирок баары бир мындан ары эске ала турган айрым бир эскертип кое турган жагдайлар бар. Маселен, Актан Акылай тобунун оюнчусу Каныбек. Айрыкча мите сөздөрдү көп колдонот экенсиң, Каныбек. Тиги болсо, мамам, бул айтат, жанагындай, мындай деген. Анан урматтуу сот дегенди дагы өтө көп колдоносуң. Ушул сыяктуу айрым бир мите сөздөрдөн өзүңдүн кебиңди тазаласаң, жакшы, мыкты оюнчулардын бири болосуң. Анан ырыс-бүбүдөн байкап калдым, ырыс-бүбү бир мындай сөз айкашын колдонот экенсиң. Аналогиялык негизде мисал келтирейин. Ушуну буга чейинки оюнчулардан дагы бир катар байкадым. Аналогиялык негизде мисал келтирейин дегенди туура эгер так которсок, окшош негизде келтирейин деген болуп калат да. Ошону тактап эле тууралап айта турган болсок, ушуга окшош мисал келтирейин деп эле айтсак болот да. Аналогиялык дегенди мен баягы кыргызча котормосун туура коюлган боло деп талап кылып аткан жокмун. Болгону ошол сөздү кайра которуп көргөндөн кийин айтылышын өзүңүздөр угуп көрсөңүздөр дагы бир аз тактоо зарыл болот. Рахмат. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе жогоруда бир топ мыйзамдар жаңырып өттү. Албетте мыйзам боюнча адис Жолдош and Partners юридикалык компаниясынын президенти Жомарт Жолдошов агайыбызда кеп кезеги. Армаңыздар, урматтуу катышуучулар жана дебаттын абдан өзгөчө сүйүүчүлөрү. Биринчиден баарыбыз Альфира айымга бир кол чаап койбойлу. Альфира айым көптөгөн жакшы кеңештерди берди. Арасынан биз дагы көп нерселерди үйрөнүп алдык. Абдан кубанып атабыз. Жакшы эле арабызда тил адиси отуруп калганына дагы. Себеби биз көбүнчө башка жакка тиешелүүнө маани берип атабыз. Тил жагынан дагы бир топ өзүбүздү алга жылдырдык деп ойлоп калдым. Жалпысынан бул тема чынында эле абдан чоң тема деп эсептейм. Бунун баардыгын талкуулай турган болсок, 2ден адам эмес, бир 5тен адам отуруп алып турганын көптөгөн фактылар менен иштесе болчудай тема. Бунун үстүнөн иштеп деле келе атышат, көбү аягына чыга элек. Ошондуктан сиздердин да ошого карабай аракет кылганыңыздарга абдан жакшы, бир алкышка татыктуу иш-чара болду. Бирок кылгандан кийин ар бир нерсени майын чыгарганга аракет кылыш керек. Ырысбек айымга дагы абдан сүйүнүп атам, Нурбек мырза, бизге айымдардын кошулуп калып, тең-тең тендердик, гендерлик эмеге теңдикке алып келип, бардыгы менен тең-тең айтышып атат. Айымдарыбызды абдан кубандырып атат. Сизге дагы тажрыйба бир жетпегендей көрүнүп атат. Ойлойм, келечекте Кудай буйрса абдан тажрыйба менен алып келебиз, өз оюңузду так-так айтып кетесиздер. Кубанып атам, дагы эле ошол биздин ажырым ойлорубуздун негизинде баары бир ажырым болгон үчүн калыстык керек болуш керек деп ойлойм. Жыйынтык бар экен. Жыйынтыктын негизинде жеңилген тарапты айтайын, төгүндөчү тарап болуп атат 126 упай менен, ал эми тастыктоочу, ырастоочу тарап 137 упай менен сиздер алып кетиңиз. Мынакей кадырман теле көрүүчүлөр, жогоруда калыстардын жыйынтыгы менен дагы тааныштык. Албетте, бул жеңилүүчү командага болсо мындан ары шыктандырат. Ал эми жеңген командага дагы мындан көп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет деген пикирдебиз. Чындыгында эрдин кунунан сөздүн куну оор болот. Ошондуктан ойноп сүйлөсөк дагы ойлоп сүйлөлүк. Эмки жекшембиде жарыш сөз теле дебаты сиздер менен кайрадан жолугушмакчы. Ассаламу алейкум.